Sağolasызlar, hurmatlı kollegalar, birinchidan sizler barыңыздарды жаңы жылыңыздар bilan qutlab ketdim. Muğallimler için Javdele Ağartı tarmağında yürüyen davatçılar koyup, davatçılar için жаңы жыл жақсы bir iş hareket bilen başlandı. Ушундай ойдон уланып кете берсин. Биздин сессия бул гумандуу, улуттук жана демократиялык баалуулуктарды калыптандырган педагогика эмне деген багытта болмок. Биз биринчи сөздү Кыргызстан эмес, жалпы эле Казакстандын Орто Азиянын дүйшөнү, өзү аты да дүйшөн, атына заты жараша деп Дүйшөн Шаматов Назарбаев университетинин профессору, белгилүү педагог, даватчы, экөөбүзгө да дос, ини катары жүрөбүз. Дүйшөн биринчи сөздү сага берсек, гумандуу, улуттук демократиялык баалуулуктарды калыптандыруу педагогика постсовет чөлкөмүндө өнүгүү траекториясы деген темадан Дүйшөн биринчи өз ой пикирлерин айтса. Рахмат. Мүмкін болушунча кыска нуска сүйлөөгө аракет кылайын. Гумандуу педагогика үндөш дагы кандай идеялар бар? Дүйнөнүн башка мамлекеттеринде дагы ушул гумандуу педагогиканы билишеби билишпейби ошого басым жасайын. Анан ортосуна келгенде гумандуу педагогиканы биз Кыргызстанга жайылтайын десек, Кыргызстанга биз дүйнөдө эле жайылтайын десек, эмне тоскоолдуктар бар? Ошого басым жасайын, акырында болсо өзүмдүн сунуштарым менен аяктатайын. Карап көрөлү. Гумандуу педагогика дегенде бираз келишип алалычы. Гумандуу эмес деген педагогика болуш керекпи анда? Же гумансыз педагог болуш керекпи? Ошого дагы мен токтолуп кетейин. Гумандуу педагогиканын жакшы жактарын агай айтты, башка биздин дагы сүйлөгөн спикерлер айтты. Бирок ага чейин карап көрсөңүздөр, мен слайд үйрөнүп алайын азыр. Бул кайсы жака бура? Кеттиби? Гумандуу педагогиканы ага көп токтолбойм. Розалар аябдан сонун айтып өттү. Бул ушул баланы инсан катары кабыл алуу, аны сыйлоо, эркин ой жүгүртүүгө шарт түзүү, ошо баланын ою менен эсептешүү, баарын эле мен билем, сен мени ук деп эле жогортудан буйрук менен баланы бир калыпка салуу эмес деген гумандуу педагогика жөнүндө агай сонун айтып берди. Дагы кете берели. Мен үйрөнүп алган чейин бираз кечирим сурайм. Оңойраак чок беле бул. Көрдүңүздөрбү? Канчалык кыйынсыган профессор болсо да ушун оңой нерсени колунан келбейт. Бак, аса бериңиздер. Кийинкисин анда айта берейин мен. Окуу процессинде бул карап көрөлүчү. Гумандуу педагогика бул авторитардык педагогиканы четке кагат. Демек, окуу процесси чыгармачыл болуш керек. Балдар чыгармачылыкка үйрөнүш керек. Ошондой эле учурда окуу процесси, тапшырмалар кызыктуу болуш керек балдар үчүн. Кийинкини көргөзсөңүз, бул мен идеяларды ушу Аманашвили дегендин белгилүү адамдын барыңыздар тааныш болушуңуздар керек. Ошонун китептеринен таанышып чыктым. Маалыматтар бар, карап көрөсүздөр. Кийинкини көргөзсөңүздөр, бул эми гумансыз педагогика эмне деген. Же болбосо гумансыз деп мен өзүм ойлоп таап алдым окшойт. Ушул авторитардык, же болбосо мен баарын билем, балдар силер мени уккула деп жемелеп окуткан кээде ушундай дагы жагдайлар жок эмес деп. Бул ушул кадимки гезиттен алынган сүрөттөп коюлуп, кийинкисин көргөзөлү. Бул жанагы кээде кыргызчада бир сөз бар. Илгери биз сүйүнүп айтат элек, сөөгү меники, эти сеники деген. Демек, баланы дагы жазаласаң эмне кыл, бирок ушу баланы тарбияла деген. Бирок бул жерде илгертен баштап ушул жазалоо дагы уруксат берилген экен. Демек, азыркы учурда гумандуу педагогика жазаламаш керек баланы урмаш керек деген идея бар. Кийинкини көргөзүп берсеңиздер, бир негизги идеялардын бирөөсү бул билимди балага кантип жеткизип беребиз. Билимди дейт. Бул алгачкы классикалык салттуу түрдөгү билимдин баары мугалимдин башында болот дагы, ошол билимди баланын башына ачып туруп, ошону баланын башына мээсине салып коюш керек деген көз караш болгон экен да, баланы жанагы бош такта, ачык айкын болгон тактага эле жазсаң бала үйрөнүп калат деген көз караш болгон да. Бирок бир топ биздин илимпоздор, дүйнөнүн илимпоздору жок, кийинкини көргөзөбүздөр. Жок, андай эмес. Өзгөчө конструктивизмдин автору Джон Дьюи жана башкалар, Мария Монтессори жана көптөгөн илимпоздар келет. Жок, баланы инсан катары анын тажрыйбасын, билимин баалап, ошонун негизинде билимди берели деп атпайбы? Анан дагы бир жакшы идеяга токтолуп кетели. Бул Хелен Паркхустун, көбүңүздөр өзгөчө жаштар окубай калган болушуңуздар мүмкүн. Бул деген идея
Советтер Союзунда дагы гумандык педагогика о 20-жылдары болгон. Кийин ал жок болуп кеткен да. 20-жылдары эмне деген ат менен бизге келген? Бул Америка Кошмо Штатында Хелен Паркерстун Далтон деген шаарында идеясы пайда болгон. Далтон лаборатория усулу, методу деп таркап кеткен. Аны ал ошол орус совет педагогторуна аябай жагылган ушул идеяны алып келишке аракет кылышканда кийинкисин көргөзөт да. Менимче жок, будан ушул жерге тототол. Бул идеянын негизги принциптери эркиндик жана коллектив менен чогуу окуп үйрөнүү. Bunun негизинде Советтер Союзунда аябай чакты да. Бирок атын Далтон методу дебестен лабораториялык бригадалык метод деп туруп 20-жылдары абдан жакшы жолго коюлуп иштей баштаганда бул жерде белгилүү педагогдор ушул тизмеси турат. Бир топ педагогдор ушул иш-чараны, ушул моделди Советтер Союзунда 20-жылдары иштеген. Бул жерде эмне деген? Бул жерде карап көрсөңүздөр алган карап көрсөң азыркы учурдагы жанагы билим берүүдөгү компетенция деп атабыз, конструктивизмге окшоп кетип атат, карасаңыздар. Себеби класста алган билимдин турмуш менен айкалышы, байланышы болуш керек деген ошо Пизадагы илгери эле болгон экен Советтер Союзунда. Жок болгон эмес. Ошол учурда балдар эгер өз алдынча лабораториялык иштеп аткарса, материалдарды кадимки сабакта отурганга караганда лабораториялык иштерде көбүрөөк жакшыраак түшүнөт деген принциптер колдонулган кезде дагы уланталы да. Мен убагымды эстеп турайын, слайдтарын көбүрөөк тездетем. Эми бригадалык методдун өзгөчөлүгү эмне болгон? Мугалим өзүнүн сабактын темасын аныктап, материалдарды окуучуларга бөлүп берип, анан окуучуларды чакан топторго бөлүп, анда бригада деп коюшкан. Анан бригадирди шайлап коюп туруп, ана өзүңөр иштегиле, изденгиле деген дагы жыйынтыгында ошону иштеп туруп окуучулар отчет тапшырган. Кадимкиле азыркы мындай кооперативное изучение, групповая работа окшоп кетти да. Дагы уланта берет. Мугалим болсо кеп кеңешин берип турган. Кийинкисин көргөзүп берсеңиздер, кандай кемчиликтер болгон? Ошонун чоң кемчиликтердин бирөөсү ошол учурда. Кээде окуучулар бири-бирин үйрөткөн үчүн кээ бир окуучулардын билими үстүртөн болуп калган да. Мугалим өзү мындай ролу төмөнүрөөк болгон үчүн анан дасыккан окуучулар аткара алган, дасыкпаган окуучулар аткара албай калып, ошол учурда анан өзгөчө лабораториялардын жетишсиздигинен бул методду советтик педагогдор болбой жарабайт дешкен. Кийинкисин көргөзсөңүздөр, бул эффект бербейт экен дешкен. Бирок менин өзүмдүн пикирим боюнча, бул методдун жокко чыгышынын негизги себептеринин бири Сталиндик доор келип калган. Ал учурда албетте бардыгын партия менен өкмөт чечип туруп, коомго ошондой баягы партиянын жол көргөзүүлмөсү менен окуган билим берүү системасы өзгөрдү. Бул Советтер Союзунда ушул өзгөрүп. Бул дүйнөдө дагы Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө деле ушул идеялар таркап келген, илимпоздор иштеп келген. Слайдта азыр көрөсүздөр. Бул негизинен бул окуялар кайсы жылдардан? 1970 жылдардан баштап дүйнөлүк экономикалык кризис болот. Мунайзат кризиси Европага таасир берет, Батыш Европага таасир берет. Ошондой эле ар кандай жаңыча көз караш билим берүүгө пайда болот. Ал эмне деген? Жанагы эркин билим берүүгө караганда бардыгын контролдолгон, стандартташтырылган жана приватташтыруу боюнча аябай көп иш-аракеттер болот. Реформа артынан реформа болот. Ар кандай экзамен, эларалык экзамен тесттер кирет дагы. Эмне үчүн көбүнчө мектептерди салыштырат дагы атаандаштырып коет, рейтингтерин чыгарыш үчүн. Эмне үчүн подотчетность деп коет да? Мектептер мурдагыдай иштебей койду, ушуларды жакшы иштеш үчүн буларды контроль кылыш керек экен, текшерип туруш керек экен. Биздин налог акчаларыбыз кайда кетип атат? Булардан талап кылышыбыз керек экен. Болсо иштебейт экен деген көз караш, Маргарет Тэтчердин көз карашы жана башкалардын көз карашы менен мектептерди тоталдык контроль кыла башташат. Бунун кесепетинен ар кандай тесттер, экзамендер кирет. Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы жана башка банктарда билимге берүүгө тиешеси барбы жокпу, баары кире баштайт, билим берүүгө аралаша баштайт. Мектептердин рейтинги чыгат, ата энелер рейтингге жараша мектептерди тандай башташат, бай менен кедей болуп бөлүнө баштайт. Кесепети чыгармачылык азая турматтуу кесиптештер, мугалимдер мурдагыдай чыгармачылык иштебестен тестте жыйынтык көргөзөйүн деп иштеп калышты. Анан ушул акыркы немелер китеп бул мен азыраак эле көңүл бурайын. Мугалимдин жумушу өтө рутин боло баштады. Рутин дегенде кадимкидей мугалим жогортудан бирөө приказ бере бергенден кийин, баягы инструкциялар бере бергенден кийин мугалим адис катары болбой эле жогортудан түшкөн жанагы инструкцияларды, реформалардын көбүнчө аткаруучусу болуп калды. Бул Кыргызстанда эмес, дүйнөнү айтып жатабыз, Кийинкисин көргөзөбүз. Ушул эмеде реформалардын аткаруучусу болот дагы
Көбінше тилекке каршы биздин мыкты мугалимдерибиз өздөрү чыгармачылык менен өздөрүнүн ишенбей калышты да. Ушу башка бирөөнүн жасаган жогорудан келген инструкцияларды аткарып, схемаларды аткарып, пландарды аткарып, өзүнүн чыгармачыл адиске экенин баалабай калды тилекке каршы биздин кесиптештер дүйнөдө. Bunun kesefetinden muhallim girdi çıktı olup özünün çevresinin örgündötürgө toskol olup kaldı. Kumandı pedagoglar toskol taktılar. İyiksin görözleri. Muhallimde tüşükü, albatta muhallim tüşükü abdan көп. Kança tüşük bolsa kızık çere. Muhallimler oşonça olup günölü seze başladı. Muhallimler kede biz özümüzde günölü ekенбизде болгон баардыгын биз günölü seze öğreткенбиz. Kede коомдагы бизди günölü сездире берет да. Муну караңыздар. Бул мен атайын сүрөт алып келдим. Muhallimler азыр бул жерде эми жакшынакай suмкаңыздар көтөрүп келиңиздер, бирок күндөгү мектепке барып алып барып сумкаңыздар өтө 20 килограмм, 15 килограмм болушу мүмкүн. Себеби толгон токой кагаздарды үйгө таштабастан өзүңүздөр менен мектепке таштабастан үйгө ала келесиздер. Бирок кызык жери кийинки слайддан көрөбүз. Кызык жери. Сумкага толтуруп балдардын эмгегин алып барып үйгө алып барабыз дагы. Анан үйдө балдарыбыз бар, колок кошуна кирип алат керек, алга тамак бериш керек. Анан айылдан тууганыбыз келет. Ошолорго көңүл курбаса кайсы эмне болуп калгансың, кыргыздын када салтын утуп калгансыңбы дейт. Ошентип сумканы ачайын десеңиздер саат 11 болуп калат. Анан эптеп ачып кайрадан салып коесуз. Бирок ошентсе дагы сумканы ачпасак дагы баары бир түйшүгүбүздү мектепте таштабастан өзүбүз менен кошо үйгө алып барабыз. Эмнеге? 2 мүнөт калды. Эмнеге үйгө алып барабыз? Себеби бул анди ар биринин пикири боюнча ошол менин күнөөм, түйшүгүм мектепте калбасын. Эч болбосо жанымда жүрсө мен хотя бы азыраак күнөөлүү сезетмин дегенбиз да. Уланда белет же. Эми бул анан биз дагы кээде өзүбүздүн күнөөлүү болушубузга өзүбүз дагы күнөөлүү экенбиз да, өзүбүздүн түйшүгүбүзгөчү. Биз жанагы сиз Тахановсы деп коет. Ошондой экенбиз. Бизден эмнени суранса дайыма аткара берет экенбиз. Аны жаса десе аткара беребиз, буну жаса десе аткара беребиз. Себеби баарын жасабасак, демек мен адискөй профессионал болбой калат экенмин да. Жок дей албайбыз кээде. Анан бул эми буну өткөзүп берейин, Суханбековдун идеясын жакшы билесиздер. Адискей эң ушул китепти сунуш кылам акырында 1 мүнөт, 1,5 мүнөтүм калды. Эң сонун китеп. Гумандуу педагогика менен айкалышкан ушул Адискей үйрөнүүчү жамаат деген китеп сунушталган да. Бул эмне деген? Мектепте кээде ушундай болуп калат. Мектепте директор башкарат, мугалим окутат, окуучу үйрөнөт. Бирок Адискей жамаатта, үйрөнүүчү жамаатта баары үйрөнүүчү болот. Gerek bolsa mektep direktörü da үйрөнөт дагы өзүнүн бөлмөсүндө главный директор эмес, главный үйрөнүүчү деп коет экен. Мына бул жерде Адискөй үйрөнүүчү жамаат азыр абдан жакшы болуп туруп, заманбап мектеп модели болуп жатат. Ушул жерде мен биринкиден суроо коюп алайынчы. Бул жерде мектептин ар бир мүчөсү мектептин мындай радикалдуу чечимдерине катыша алат. Жалгыз гана директор чечип койбойт. Эмне болсо дагы мектептин өнүгүшү үчүн бардығын пикири эске алынат. Директор эки жакка барып келип эле акчаны таап келип анан кийин аны кантип иштетет, башкаларга отчет бербей эмес, бардык өнүгүүдө мектептин ар бир мүчөсү катышат. Анан дагы мектептин бир мурунсуңуз мектептин эң негизги миссиясы, Кыргызстанда кээ бир мектептерде ушуну бир аз караш керек да. Мектептеги ар бир баланын үйрөнүшү керек деген принцип негизги принцип болуш керек. Жалаң эле олимпиада жеңүүчүсү эмес, ОЕРТ'нын биринчи орун, ОЕРТ'де жакшы бала алган эмес, кээде ушул ОЕРТ'да 115ге жеткенler, 110га жетпегендерди сен окубайлы койчу деген жерге барбашыбыз керек. Бардык бала билим алыш керек да. Ушуну биз тутурсак, урматтуу кесиптештер, болбосо кээде мектептер кой, буларды окубайлы койгон, ушулар биздин мектептин аброюн көтөрүшүн рейтинги жанагы мен айткандай, рейтинг үчүн дагы кээде атсалышып, кээ бир балдарга билим берүүдөн артта калып кетти да, улуу кээде тилек баш. Негизи болот өреле. Ушул көңүлдүн чорунда окуучу болуш керек, албетте бардык нерсе окуучунун тегерегинде болуш керек. Уланта өреле. Эми мектеп өнүккөн сайын алдыга жылуучу 3 маселени карашыбыз керек, урматтуу кесиптештер. Ушундай мектептерде ар бир окуучу эмнени үйрөнүш керек? Анын үйрөнгөнүн биз кантип билебиз? Жана кээ бир окуучулар кыйналып калса, аны биз кантип чечебиз деп чогуу чечишибиз керек. Ушул жерде бир суроо бар. Мындай суроо. Окуучулар, кээ бир окуучулар биз күткөн натыйжага жетпей калса, эмне кылабыз десек, азыр сиздерде ар кандай пикир бар экен да. Салттуу пикир бар экен, жанагы мен айткан Адискөй үйрөнүүчү прогрессивдүү пикир бар экен. Ошолорду мен талдап туруп, анан кийин сиздерден рахмат айтып, анан түшүп кетем бул жерден. Ана карап көрөлү. Салттуу мектепте ар бир мугалимди жетекчи айтат экен, өзүңөр билгендей кылгыла дегенге жараша, ар бир мугалим өз мүмкүнчүлүгүнө жараша окутат дейт. Кээ бир окуучулар артта калса, мугалим жардам бергиси келет. Бирок, кийинкисинде
planda ayaktaş gerek de. Başka baldarda okutish gerek. Bayağı artta kalgan balдар men oturup özde berkiler. Endi alarga iyilik, alar artta kalıp kalsa da barlık okuşlar artta kalат. Oşonduktan yede mugallimler aldığında ketken okuşlar menen da iştep kalat da berkiler kala berет da. Özünüzde ajırım payda bolot ошондо. Beçara 110 boga жетпеген, sen aran alacağından жооп келсин, senden eşnesin çıkmayıp dep айтпасак дагы кээде ошондой түшүнүк пайда болушу мүмкүн. Мындай кырдаалда дээрлик ар дайым мектеп маселесин чечүүдө жеке мугалимдерге калтырып коюшат кээде жетекчилер. Дагы улантабыз, мугалимдер кыйналган окуучуларга жардам керек, атайын кошумча жардам бериш керек. Бирок кээде алар үчүн окуу стандартындагы жеңилдетип коюшат. Кээ бирде кыйналган окуучуларга эч ким жардам бербейт. Ал эми адиске үйрөнүүчү жамаатта эмне болот? Mugallimler bardык окуучулар үчүн үйрөнүүнү камсыз кылат. Менин окуучум булуу, меники болбойбу? Бир окуучулар артта калса, бирдиктүү иш-чаралар чогуу пландаштырып, ошолорго жардам берүү бирдиктүү аткарылат. Анан кызматкерлер мугалим ким болгонуна карабастан кыйынчылыкка дуушар болгон окуучуга кошумча убакытта колдоо көрсөтүү үчүн стратегияларды иштеп чыгышат. Ошондой болушу керек идеалдуу түрдө кумандуу педагогдора. Эми жыйынтыгында албетте бул принциптерди, агай айткан принциптерди ишке ашырууга аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө мугалимдерди даярдоо, билимин кайра өркүндөтүү окуу жайларында ошол эле жакшы тажрыйбаларды жайылтышыбыз керек. Капыр агайдын тажрыйбасын, Орозалы агайдын тажрыйбасын дүйнөгө Кыргызстанга башка мектепте жайылтышыбыз керек. Ошол учурда биздин окуучулар эркин ойлоого, аларды даярдасак мыкты инсан болууга, анан эң негизгиси мен дагы айтып өтүшүм керек. Мектеп менен коом бул башка эмес. Биздин эркин ойлогон балдарыбыз эркин жаран болуп чыгат. А бирөөдөн корккон, же бирөөнүн укугун сыйлабаган окуучулар кийин жаран болгондо деле мектепте мындай добуш берүүчү жаран болгондо деле эч кимди тоготпогон, мен гана деген, бирөөнүн кемчилигин издеген, же болбосо өзүң гана, меники гана туура деген жарандар кайдан чыгат? Ошон үчүн бала бакчадан, мектептен тарбиялайлы. Чоң рахмат уккандарыңыз үчүн. Чоң рахмат үчүн. Мына колдо бар, алтындын баркы жок дейбиз. Дүйшөн агайыбыз Казакстанда эмес, бизде жүрсө гана, ушундай жолугушуулар көбүрөөк болсо, окуучулар менен, мугалимдер менен пикир алышып, ушундай жолугушууларды мен көп болушун каалайт элем да.